топ ортодо болот. Ортоңку биринчи зонадагы берет. Экинчи зонадагы болсо артынан уже забегание. Бул Нарындагы Алтай аттуу жалгыз футбол академиясынын машыгуу талаасы. Мында тренер жаш оюнчуларга футболдо тактика колдонгонду үйрөтүп жатат. Эми футболчулар талаага чыгып, агайдын айткандарын иш жүзүндө сынап көрүшмөкчү. Алтай бир кылымдан ашык тарыхы бар түркиялык клуб. Машыктыруучунун айтымында анын Түркияда 170 жана Европада 5 футбол академиясы бар. Ал эми Нарында ал франшизалык негизде 2021-жылы ачылган. Азыр анда 200дөн ашуун балдар, кыздар тарбияланат. Академиянын ачылганына аз гана убакыт болгонуна карабастан, анын жаш оюнчулары эмитен ийгиликтерди жаратып, айрымдары Испаниядагы футбол академияларына да чакырып алган. Ушул академияга катышкандан бери баламдын жашоодо чоң ийгиликтери көп болду. Анан кече жакында эле ушу кышында Испания мамлекетинен машыктыруучулар келип 200 баланын ичинен ошо тандоо жүрдү. Ошол 200 баланын арасынан менин балам дагы Испанияга тандалып өтүп кетти. Бирок тилекке каршы акча каражат жетишсиздигинен балам ошо Испанияга 1 айлык ошо окуусуна бара алган жок да. Кыргыз Республикасынын чемпионатында биринчи орунду алышты. Биздин эң чоң максатыбыз ушул эле. Анткени бул нарын жергесинде бул тарыхында биринчи жолу Кыргыз Республикасы чемпионатында чемпион болушту. Мындан тышкары аталган академияда кыздар да машыгып өлкөнүн чемпионаттарына катышат. Айрымдары өлкөнүн улуттук курама командасына да чакырылган. Мен 15 жашка чейинки Нарын Алтай академиясында капитан болом. Жана центральный защитада ойнойм. Биздин командабыздан 6 кыз сборныйга чакырылды. Академияда 5 жаштан 10 жашка чейинки балдар үчүн акы алынат. Ал эми 10дон 16 жашка чейинки өспүрүмдөр бекер машыга алышат. Анткени анын керектүүлөрүн жана чыгымдарын академиянын негиздөөчүлөрү, жеке демөөрчүлөр, ата-энелер жана Нарын облустук жаштар иштери, диний тарбия жана спорт башкармалыгы каржылайт. Бирок учурда академиянын оюн талаасы оңдоп түзөөгө муктаж. Андыктан оюнчулар расмий беттештерди Кочкор районунда өткөрүп келишет. Академиябызга деген стадион курса жакшы болмок. Биздин большой полеубуз деген полеубуздун жери кыйшагыраак болуп, ойногонго татаалыраак болуп атат. Ата-энелер Нарында мындай жайдын ачылганына ыраазы. Ал эми академиянын жетекчилиги балдар үчүн шарттарды жакшыртууну, аларды өстүрүп, чет өлкөлүк академияларга өткөрүүнү жана Кыргызстандын улуттук курамасына мыкты оюнчуларды даярдоону максат кылышат. Баламдын келечекте үмүтүм абдан эле зор. Ошо балам келечекте Кыргызстандын намысын колдоп, Европага, дүйнөгө таанымал чемпион болуп чыгышына дагы абдан ишенем, үмүттөнөм.